Ардактуу угарман, күчтүү жагыңызды билесизби? Эгерде сизде кимдир бирөө сенде 12ге жакын күчтүү жак бар деп айтса, таң калат белеңиз. Анда өзүңүздү кененирээк тааныш үчүн жана жакындан таанууну кааласаңыз, биздин подкастты угуңуз. Салют достор, кандайсыздар? Акуу кайрадан кызматыңыздарда жана мен бүгүнкү чыгарылышта адамдардын күчтүү жактарына көңүл буруп, сиздерди шыктандыргым келди. Ошондуктан алыстабаңыздар жана саатыбыздын башында эле Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Күчтүү жак дегенде элечи алгач мен Гэллап институту жөнүндө сөз кылайын деп атам. Бул Американын институту, институт Гэллап деп аталат. Муну профессор социолог Джордж Гэллап негиздеген. 1935-жылы негизделген. Эгерде кыскачараак айта турган болсом, 1969-жылы Дональд Клифтон муну Selection Research же болбосо адамдын күчтүү жактарын изилдөөгө бурган. Кийин канча жылдан кийин, 34 жылдан кийин. Канча деген ондогон жылдар аралыгында дал ушул Гэллап маркасы кимге таандык деп конфликт болуп келген. Анан кийин 30-жылдары 20-кылымда Джордж Гэллап дал ушул институтту негиздеген дагы Гэллап Organization деп атаган. Анда буда анын негизги кызматы бул социологиялык опрос же болбосо сурамжылоону жүргүзүү деп айткан. Бирок достор, баарыбыз билгендей, кийинки жылдарды дал ушул Гэллап институту 80 жылдан ашык убакыт канча деген миңдеген адамдардын, миллиондогон адамдардын арасында сурамжылоо жүргүзүү менен жана күчтүү менеджерлердин арасында сурамжылоо жүргүзүү менен адамдардын күчтүү 34 тарабын изилдеп чыгышкан. Бул эми кыскача, эгерде кененирээк билгиңиз келсе, институт жөнүндө анда албетте өзүңүз интернет булактарынан карап билип алсаңыз болот. Мен бүгүн айтайын дегем институт жөнүндө эмес, ушул адамдын күчтүү жактары жөнүндө болмокчу. Ар бир адамдын 5-тен 12ге чейин күчтүү жагы бар. Элестетиңиз, жана сиздей адам 33 миллион адамдын ичинен бир кездешет. Эмне деген укмуш достор? Элестетиңиз, мендей акудай бул дайыма эле бардык эле жерде кездеше бербейт. Мендей адам табыш үчүн канча миллион адам төрөлүш керек. Сиздики да ошондой. Сиздей уникалдуу, сиздей ой жүгүртүп алган, сиздей күчтүү жактары бар адам сиз жалгызсыз. Өзүбүздүн күчтүү жактары дегенде бул биздин күчтүү жактарыбыздын негизинде таланттар турат. Талант бул ойлордун, сезимдердин же жүрүм-турумдун жасалмасыз пайда болуучу модели. Аны ар кыл тармактарда колдонсо болот. Бул баягы бир нерсени кылуу жөндөмү. Таланттарды темаларга топтоого болот да. Окшош таланттар тобуна адамдын күчтүү жагы бул ишмердүүлүктүн ошол тармагында дайыма жогорку жыйынтыктарды көрсөтүү жөндөмдүүлүгү. Эгерде таланттар иштетилген алмаздарга окшош болсо, анда күчтүү жактарды иштетип, кыркалары чыгарылган, жылмаланган бриллианттар менен салыштырса болот. Караңызчы, эгер таланттар иштетилген алмазга окшош болсо. Ошентип, күчтүү жактар таланттарыбызды билимдерибиз менен жөндөм шыгыбыздын жардамы менен көркөмдүү жылмаланып даярдалган учурда пайда болот. Толугу менен өөрчүгөн жана орундуу колдонулган күчтүү жактар жетишкендиктерге жана жогорку чеберчиликке алып келет. Күчтүү жактарыбызды өөрчүтүүнүн жана колдонуунун негизинде белгилүү бир принциптер жатат. Бул эмне? Биринчи кезекте ошол жеке талантыбызды түшүнүү. Өз таланттарыбызды баалап, алар үчүн жеке жоопкерчилик алуу. Өз максаттарыңызды түшүнүү. Тигил же бул нерсени эмне үчүн кылып жатканыңызды билүү. Керек болсо жашоодо максат, милдеттерди тактап алуу дагы буга кирет. Камкор, жашоону жеңилдете турган мамилелерди түзүү, мурда жеткен ийгиликтерге жабышып албоо, таланттарың боюнча машыгуу жана күчтүү жактарыңды колдонуу, таланттар жана күчтүү жактар деген эмне экенин башкаларга түшүндүрүү. Бул аларды өзүң да алда канча жакшы түшүнүшүңө жардам берет. Өз таланттарыңды жана күчтүү жактарыңды көрө билгенден кийин аларга кайсы иш эң мыкты дал келерин түшүнүү маанилүү. Атүгүл бир эле ишке күчтүү жактарыңга жараша ар башкача ыкма менен мамиле кылууга дагы болот. Эгерде сиздин күчтүү жагыңыз гармония болсо, анда өзүңүз макул болгон нерседен баштап, андан кийин гана алга жылышыңыз мүмкүн. Бул сиз үчүн жакшы болушу керек. Эгерде сиз кыраакы акылдын ээси болуп эсептелсеңиз, анда аргументтерди ийне жибине чейин тактоодон, ар кайсы пикирге дароо эле кошула бербөөдөн,
жазылган нерсенин баарына эле көз жумуп ишене бербөөдөн баштап, андан кийин гана жети өлчөп бир кесилген тыянактарды чыгарыш үчүн алга жылсаңыз болот. Бул эми жалпысынан. Эмесе күчтүү жактарды айталы. Сиз дагы мына мен ушундаймын, мен чын эле 100% ушундаймын десеңиз өзүңүз үчүн жазып алып турсаңыз болот. Биринчиси бул жетишкендик. Достор, ушу бир нече подкастта айта кетейинчи, адамдын күчтүү жактары жөнүндө сөз кылып берем. Өзүңүздү таанып билсеңиз болот. Бүгүн башталып атат, анан эртең бүрсү күнү 2-3 күн менимче уланат болушу керек. Күчтүү жактарыңызды далилдеп, мына мен ушундаймын деп жазсаңыз болот. Бул жок дегенде 5 болот, 5тен 12ге чейин. Биринчиси жетишкендик. Жетишкендиктерге умтулуу сизде алдыга жылдырган нерсе. Мындай умтулуу сизге дайыма жетишкендиктер керек экенин түшүндүрөт. Сиз ар бир жаңы күндү нолдон баштап жаткандай сезесиз. Кечинде болсо өзүңүзгө ыраазы болуш үчүн кандайдыр бир көзгө көрүнөрлүк ийгиликке жеткен абалда турушуңуз керек. Ошол эле учурда ар бир күн сиз үчүн чынында эле ар бир күн болуп эсептелет. Мейли ал иш күнү, мейли ал эс алуу күн же жумуш эргүүсүнө чыккан учурдагы күн болсун, бир күндү эс алып өткөрүүгө татыктуу болуп турганыңызды сезип турсаңыз дагы, эгерде ошол күн кандайдыр бир жетишкендиктерсиз, мейли ал кичинекей эле жетишкендик болсун, өтсө, сиз нааразы болуп турганыңызды сезесиз. Ичиңизде от күйүп турат. Ал сизди жаңы иштерге, жаңы жетишкендиктерге түртөт. Ийгиликке жеткениңизден кийин от бир азга басаңдай түшөт, бирок көп өтпөй эле сизди жаңы максатка жеткенге мажбурлап, жаңы күч менен жалындатып күйө баштайт. Эгерде бул сапат 100% сизде бар болсо, анда сизде жетишкендик бар. Экинчи күчтүү жак бул катализатор. Биз качан баштайбыз? Бул суроону жашооңузда көп бересиз. Ишке киришер учурду чыдамсыздык менен күтөсүз. Сиз мүмкүн анализдин деле кереги экенин, дискуссиялар менен талкуулар кээде баалуу жыйынтыктарды берерин түшүнөсүз, бирок жан дүйнөңүздүн тереңинде жетишкендикке реалдуу иштер менен гана жетүүгө болот деп бекем ишенесиз. Иштердин аркасында гана бир нерсе болот, иш-аракет гана жыйынтык алып келет. Чечим чыгарылгандан кийин сиз ишке киришпей кое албайсыз. Башкалар азырынча баары толук түшүнүктүү боло элек да кой туралы десе, бирок бул сизди токтотпойт. Эгерде шаардын тиги башына барыш керек деген чечим чыгарылган болсо, сиз ал жака эң ылдам жетүүнүн ыкмасын, светофордон светофорго үлгүрүп жетүүнү билесиз. Сиз баардык маршрутта жашыл түс күйгүзүп бере турган учурду күтүп отурбайсыз. Андан сырткары сиздин оюңуз боюнча иш-аракет менен ой жүгүртүү катар жүрүшү керек. Бул да катализатор. Баса менин күчтүү жагымдын бирөө ошол катализатор. Атайын тест өткөм. Тест өтүп ошол өзүмдүн 5 күчтүү жагымды аныктап алгам. Достор, бул абдан маанилүү. Дагы бир жолу айтайынчы. Ошондуктан подкасттарды калтырбай угуңуз дагы өзүңүздүн күчтүү жагыңызды таап алыңыз. Кийинкиси ыңгайлаша билүү. Сиз азыркы учур менен жашайсыз. Келечекте кандайдыр бир так белгиленген жер катары эсептебейсиз. Тескерисинче сиз үчүн ал, тигил же бул чечимди чыгарып туруп, бүгүн жарата турган нерсе. Ошентип, келечегиңизди акырындык менен бир чечимдин артынан экинчи чечимди чыгарып отуруп курасыз. Бул нерсе сиздин пландарыңыз жок экенин билдирбейт. Чындыгында алар бар. Бирок ыңгайлаша билүү жөндөмдүүлүгү сизге учурдун талаптарына дароо жооп берүүгө, атүгүл бир нерсе сизге өз пландарыңыздан оолактатса дагы мүмкүндүк берет. Айрымдардын реакцияларынан айырмаланып, сизди бирөөлөрдүн күтүүсүз өтүнүчтөрү де, ойдо жок жерден чыккан бурулуштар кыжырдантпайт. Сиз аларды күтүп жашайсыз, алар сөзсүз боло турган нерселер. Атүгүл кандайдыр бир деңгээлде сиз алардын пайда болушун абдан каалайсыз. Жан дүйнөңүздө абдан ийкемдүүсүз жана жагдай шарттар бир эле учурда ар башка тарапта тарткан учурда ийгиликтүү иштөөгө болгон жөндөмдүүлүгүңүздү сактап кала аласыз. Мына достор, бүгүн биз үчөөнү гана айттык, алдыда дагы толтура, алдыда да бөлүшүүгө даярмын, ошондуктан алыстабаңыздар. Жана барыңыздарга көңүлдүү күн. Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз, WhatsApp номурубузга жазганды унутпаңыз. +1 760 60 70 сандары. Ушул 3 сапаттын ичинен өзүңүздү көрдүңүзбү? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.